против насилия! Мы против насилия! Мы против насилия! Бүгүн Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун алдында балдарга жана аялдарга карата зордук зомбулукка каршы митинг өттү. Балдарыбыз үчүн коркуп жатабыз, зомбулукту токтоткула, балдарыбызды педофилиядан сактагыла деген жазууларды кармаган 300гө жакын адамдын акцияга чыгышына 13 жаштагы кыз 2 милиционер менен дагы бир адам тарабынан зордукталган деген окуя себеп болгон. Митингчилер 13 жаштагы кызды зордуктап, зөөкүрлүккө баргандар мыйзам чегинде жазасын алышы керектигин талап кылуу менен бирге Кыргызстанда балдарды коргоонун системасы жакшы иштебей жатканын айтышууда. Мындан сырткары чогулгандар Ички иштер министри Улан Ниязбековду отставкага кетүү, ошону менен катар аялдардын укугун коргоо талабын коюшту. Эске салсак, буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында 13 жаштагы кыздын зордукталганы жана күнөөлүүлөр 2 милиция кызматкери менен дагы 2 адам экендиги туурасында жаңылык тарап коомчулукта резонанс жараткан. Биздин кыздарыбыздын, биздин аялдарыбыздын укугу биз үчүн аябагандай маанилүү. Билимдүү кыз, эркин кыздарыбыз, ал эркин өлкөгө, келечектүү өлкөгө алып барат. Эгерде биз кыздарыбыздын укугун коргобой турган болсок, кыздарыбыз адилеттүүлүк таба албай турган болсо, кыздарыбыздын укугу сакталбай турган болсо, анда өлкөнүн келечеги болбойт. Ошондуктан биз бардыгыбыз кыздарыбыздын укугу үчүн, аялдарыбыздын укугу үчүн күрөшүбүз керек. Буга чейин Кыргызстанда дайыма ушундай нерселер болуп жүргөн, көзүбүздү жумуп жүргөнбүз. Буга жол жок. Биз уже чыдадык, буга чейин канчага чейин чыдайбыз. Ар бир жакта мындай зомбулуктар бар. Бул жалгыз эле бир случай эмес. Кыргызстан ар дайым 97-нчи местода по опасности зомбулук боюнча аялдарга эч кандай аялдын эме правалары не защищены, балдардыкы не защищены. Кыргызстанда просто опасно стало жить. Садыр Нуркожоевго кайрылабыз. Жардам берги.